Assalamu alaikum. Дагы бир жолу. Бул жерде атасы жок уул баланы кантип туура тарбиялаш керек? Менин уулум 6 жаш болоюн деп калды. Кылык жоруктары бүт меникиндей, даже намазды аялдарча окуйт. Эркек колун мындай кылат деп айткан менен өзүм башкача кылып окусам, баары бир мени туура берет. Сүйлөй электе эле ыйлайт дейт. Өзүңүздүн да көңүлүңүз назик окшойт. Сиздин ички дүйнөңүздү бала негизи чагылдырып турат да. Баланын эркектей болуп тарбияланышын кааласаңыз, анда сиз баланы кружокторго, баягы тренерлерге, спортко бериңиз. Эркек бар жерге көбүрөөк барыш керек. Мүмкүн байкеңиз бардыр, иниңиз бардыр, таятасы менен көбүрөөк сүйлөштүрүшүңүз керек. Эгер эч ким жок болгон болсо, Москвада болсоңуз, анда бана кружокторго бериңиз. Ал жерде болушча тренер аял эмес, эркек болуш керек. Эркектерге аралаштырып оюнга чыгарыңыз, эшиктерге эшиткенде. Эркек менен аялдын айырмасын билиш керек да, балачы. Эркектер кандай жүрөт, аялдар кандай жүрөрүнчү. Эгер дайыма эле сиздин айланаңыздан мындай эшелке көп чыкпаган болсо, анда адамдардын бардыгы бирдей деген ойго келет да. Андан сырткары дагы бир суроо бар экен. Жаштыгында травма алган аялдар кантип балдарына ошондой травманы кайра балдарына бербөө туурасында болсо жакшы болмок дейт тема. Анткени ал үчүн норма болуп калган үчүн неосознанно бул катаны кетирип жүрө берет экен. Хоть ичинде ал нерсеге каршы болсо дагы, балага жинденгенде кантип өзүн осознанно кармап, срыв болудан сактанууга кандайдыр бир техникалар боюнча айтып бериңизчи дейт. Ооба, аябай сонун суроо болуптур, негизичи. Биз апалар мындай майда нерселерге деле жинибиз келип, кээде аябай балабызга бакырып, уруп салабыз да, кийин өзүбүздү күнөөлөп отуруп калабыз. Көбүнчө анткенде биз жинибиз келет. Ишибизде бир ишибиз жүрүшпөй калса, күйөөбүз менен урушуп кеткенде, балага тиешеси жок нерселерге эле жинибиз келип, жинибизди баладан чыгарып салабыз да. Анан эгерде баланын чачын тарап атканда, бала чачым ооруп кетти деп тарай бербечи, тезирээк байлап салчы деген болсо, биздин жинибизге тийип, кыйкыр урушуп кетишибиз мүмкүн да. Биз жаш кезибиздеги алган травмадан дагы көп нервситебиз. Мисалы, биздин кичинекейде чачыбыз аябай оорутуп тарагандыр, жулкулдатып чачыбыздан жулкуп урушкандыр. Ошол мезгилди эстейбиз дагы, биз эми аны көбүн унутуп коебуз да. Унутуп койбу, жүрөгүбүздүн түпкүрүнө салып коюп, эстегибиз келбей жүрө берет да. Мисалы үчүн бетибизге бир прыш чыгып калган болсо, прышты сыкканда ооруйт деп тийбейбиз да, ал жерге тийбей ооруп калат деп тийбегенде сыяктуу эле биздин ичибизде кичинекей бир эстегибиз келбеген таарыныштар бар да. Ал таарынычты биз эстесек, бизге мындай ооруйт да, жүрөгүбүз ооруйт. Ошон үчүн ага тийгибиз келбей, болушунча мындай төмөн түртүп кое беребиз дагы, болушунча чуңкурга түртүп коюп эстебегенге аракет кылабыз. Анан ошол эстебеген биздин таарынычтарыбызды ошол кыздарыбыз, биздин балдарыбыз эстет да. Анан неосознанно жинибиз келип, нервибиз кайнап, ушундай нерв болуп кеткенибизди билбей калабыз да. Себеби качандыр бир убакта биздин башыбыздан ошол нерселер өткөн, биздин травмалар, жаш балалык кездеги травмалар. Аларды эстебей коюу мүмкүн эмес. Балдарыбызга ошол травмаларды бербеш үчүн биз кайта жаштык, балалык кезибизге барып, ошолорду бир сырдан жашап өтүшүбүз керек. Кантип? Эстегибиз келбей, наракка түртө бербей, ошону эстеп, эгер биздин бактылууна бар болсоңуздар, бизде алдар жакта атайын медитациялар берилет. Биз талдап, түзөп, өзүбүз медитация кылганбыз. Балалык кезибизге кайтып барып, эстеп, ошол кайсы нерсени таарынганбыз, кайсы жерден биз травма алганбыз, жашап өтүшүбүз керек. Себеби биз балалык кездеги мындай таарынып калган кездеги жинибиз келген боюнча калып кеткенде ичибизде чыкпайчы. Эгер азыр биз күйөөбүз менен урушкан болсок, чоң адамдар менен урушкан болсок, кыйкырып, бакырып, болгон эмоциябызды сыртка чыгарып, ошонун түбүнө жетебиз да. Балалык кезде биз түбүнө жетпей калган үчүн баягы чала өлгөн жыландай болуп, баягындай калып кеткенде, ичи сыкталып кетип, ошолор биздин жашообузда өмүр бою терс таасирин тийгизип, кыйнап келиши мүмкүн да. Ошол учурга кайтып барып, сиз эстеп, бир сыйра жашап өтүңүз. Ыйлагыңыз келсе ыйлагыңыз, жүрөгүңүз ооруса жүрөгүм ооруп калат деп өзүңүздөн түртө бербей, ошол мезгилге кайтып барыңыз. Анан кийин
ошол учурда сиздин таарынычыңызга, сиздин травмаңызга катышкан адамдарды, кошунаңызбы, атаңызбы, апаңызбы, ошол адамдарды адвокат болуп актаңыз. Эмне үчүн сизди таарынткан ошол мезгилде? Адвокат кылып актасаңыз, анан бир сыйра жашап өткөндөн кийин мындай чоң адамдарчасынан башкача түшүнүп каласыз дагы. Анан деп мындай кадимкидей кабыл аласыз да, ошол учурдучу. Биз эстегибиз келбей таарынып жүрө берсек, кабыл албасак, биз балдарыбызды эстетет да, ошол нерселерди эстеткен сайын биз нешик болобуз, башыбыз ооруйт, жинибиз келет, илябыз келип, эмне болуп атканыбызды өзүбүз сезбей калабыз. Ошондуктан өзүңүздүн балалык кездеги алган травмаларыңызды, таарынычтарыңызды бир сыйра жашап өтсөңүз, жашоого болгон көз карашыңыз башкача болуп калат дагы. Балдарыңызды ошондой травма алып калбасын деп башкача методдор менен тарбиялай баштайсыз. Сиз балаңызга жиниңиз келип атканда эч качан мен сени жаман көрүп калдым, сен жаман баласың, бар жоголчу нара деп урушпашыңыз керек. Мен сени жакшы көрөм, бирок болуп аткан окуяга мен жиним келип атат. Сен ушуну туура эмес кылып коюпсуң, мен сенин кылган ишиңе жиним келип атат. Сен баланын өзүнө жиниң келген жок, сен ошо баланын кылган ишине жиниң келип аткан. Түшүндүрүш керек да. Анан баланы биз жазалаганда, жазалоо деген эмне? Биз кантип жазалайбыз баланы? Эгер бала биз айткан ишти кылбай койгон болсо, биз кантип жазалайбыз? Бала алдын ала билиш керек. Жазалоонучу. Мен бул ишти кылбай койсом, апам азыр келип мага мультфильм көрсөтпөй коет. Апам мага телефон карматпай коет деп эмне кылып жазалайт апасы? Бала алдын ала билиш керек. Жазалоону билбей эле биз сени өлтүрөм келгенде менден көрөсүң деп эмнени көрүшүн бала билбейт да, табышмак. Анан биз бала күтпөгөн жерден телефон алып койгон болсок же эшитип барам деген жагына бар эшитпей койсок, ойнотпой койсок, балага травма болуп кала берет да, кичинекей балалык травмалар. Ушундай бизге майда нерсе көрүнгөн менен балабызга ал нерсе чоң, ошол мезгилдеги чоң бир жүрөгү ооруткан окуя болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бала тарбиялоодо аябай өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Биринчиден, өзүңүздөрдү өнүктүрүп, балага кылдаттык мамиле кылыш керек. Буга боло берет. Бул меники, менчикте, буга боло берет. Тааныса дагы, башка кылса дагы мен өзүм жазып алам дегендей мамиле кылбаңыздар эч качан.